Кыргызстандагы бардык билим берүү мекемелери менчигине жана макамына карабай 15 сентябрдан тарта кадимки режимде ишин баштады. Мындай чечим кызматкерлердин көбү коронавируска каршы эмдөөдөн өткөндүктөн кабыл алынган. Бүгүнкү күнгө карата мектептердин жана бала бакчалардын кызматкерлеринин 70%дан ашыгы вакцина алды. Эмдөө дале болсо улантылып жатат. Учурда билим берүүнүн бардык баскычтарындагы мекемелеринде 152.827 кызматкер эмгектенет. Өлкөдө 65 жогорку окуу жайы бар. Студенттердин саны 169.000. Колледждердин саны 148 болсо, аларда 91.000 студент билим алат. Ал эми мектептердин саны 2200 болсо, окуучулардын саны 1 миллиондон ашуун. Пандемиядан кийин көпчүлүк ата-энелер каржылык жактан кыйналып тургандыктан окуучулардан милдеттүү мектеп формасын кийип келүү талап кылынбайт. Эпидемиологдор мектепте балдардын бет кап тагынуусу керек деген сунуштамасын айтышкан. Мектептерде тазалык сакталып, класстык бөлмөлөр улам жууп тазаланып, желдетилип туруусу керек. Бала бакча, мектеп, жогорку окуу жайынын студенти болобу, үйдө өзүн жаман сезсе, билим берүү мекемесине барбоосу керек. Ал эми билим берүү мекемелеринде сөзсүз түрдө кирүү фильтри болуусу абзел. Учурда бул багытта бардык мекемелерде иштер жүрүүдө. Эгерде окуучу өзүн жаман сезсе, мугалим аны журналга белгилеп, ата-энесине же дарыгерге телефон чалат.